Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде зордук зомбулукту алдын алуу жана ага каршы күрөшүү деген аталышта жолугушуу болуп өттү. Иш-чара Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты тарабынан жарыяланган "Коркпо, токто, жаша" деген өнөктүктүн алкагында уюштурулуп, ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, тиешелүү мекемелердин адистери, окутуучулар жана студенттер катышты. Бул 16 күндүк акцияда ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мамлекеттик администрациялар, тийиштүү мамлекеттик органдар ушул аялдарга карата жасалган, балдарга карата жасалган зордук зомбулуктарды кыскартуу багытында эмне иштер аткарылып жатат, элге кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек, зомбулуксуз жашоого кантип багыт алышыбыз керек деген максатта бир топ иш-аракеттер жүргүзүлүп келет. Жолугушууда алгач ОШМПнун ректору профессор Бекмырза Зулуев жана президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Эрнест Толтоев сөзгө чыгып, өлкөбүздө жүз берип жаткан зордук зомбулуктун келип чыгуу себептери, аларды алдын алууга, жоюуга болгон иш-аракеттерге токтолушту. Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин тарабынан атайын иш-чаралардын планы иштелип чыккан, ошол иш-чаралардын планына ылайык ошол Ош облусунда аялдарга, кыздарга болгон зордук зомбулукту, балдарга болгон зордук зомбулукту кыскартуу багытында иш-чаралардын планы иштелип чыккан. Ошол иш-чаралардын планын алкагында бүгүн ушул жарандарыбызга тийиштүү маалымат кампанияларын жер жерлерде уюштуруп атабыз. Бүгүн ушул Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде дагы ушул маалымат кампаниясын жүргүзүү боюнча атайын семинардык багытта иш-чаралар өткөрүлдү. Биздин жарандарыбыз өзүнүн ушул зордук зомбулукка тийиштүү суроолорун беришти. Ошондой эле мамлекеттик органдар ушул укук бузулган мезгилдерде кандай жоопкерчилик турат, зордук зомбулук эмне себептен келип чыгып атат, кантип күрөшөбүз, күрөшүүнүн жолдору кызуу талкууланды. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин алдындагы Республикалык окуу борборунун Ош шаарындагы филиалынын улуг окутуучусу, милициянын майору Лилия Хафизова, Эрдем мечитинин баш имам хатиби Мунарбек Ахматов, Ош шаардык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын үй-бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Чыңгыз Зулпукар уулу, ОШМПнун психодиагностика борборунун башчысы Мавлюда Ысакова аталган теманын алкагында өз тармактары боюнча баяндамаларын жасашып, таасирдүү видео тасмалар көрсөтүлдү. Ислам дини зордук зомбулукка каршы, негизинен бизде көпчүлүк мезгилде ошол 90% зордук зомбулук көргөн, бул биздин аялдарыбыз болуп эсептелет, энелерибиз. Ошол алсыз эркек, өзүнө ишенбеген эркек сөзсүз түрдө аялына зордук зомбулук көрсөтөт. Зордук зомбулук көрсөткөн үй-бүлөдө албетте чыр-чатак көп болот. Чыр-чатак көп болгон үй-бүлөдө проблема болот. Бала укканын эмес, көргөнүнө карап талим-тарбия алат. Ошон үчүн биз ата-энелерге кайрылабыз, албетте эркектерге сабырдуулук, аялдарга акылдуулук делеп, орто жолду таап, бири-бири менен ынтымакта жашап, зордук зомбулукка каршы бөгөт коюш керек. Иш-чарада үй-бүлөлүк зордук зомбулукту токтотуу, анын алдын алуу боюнча бир топ пикирлер айтылып, суроо жооп жана кызуу талкуу менен коштолуп, студенттер бир нече орчундуу пикирлерин ортого салышты. Жыйынтыгында адистер жана жетекчилик ар бир суроого жоопторун беришип, мындан арыда бул сыяктуу өнөктүктөр тынымсыз уюштурууларын белгилешти. Айданек Сагынбек кызы, Эрнест Жаныбеков, ОШМП жаңылыктары.